рак оорусуна каршы сайланды. Өлкөдө 11 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздар арасында папиллома вирусуна каршы эмдөө 1 жылдан бери жүргүзүлүп келет. Бул 600дөн ашык ар кандай дарттардан жана жатын моюнчасынын рагынан сактайт. Учурда калк арасында аталган эмдөөгө ар кимдин көз карашы ар кандай. Мындан улам эмдөө иштери ата-энелердин уруксаты менен жүргүзүлөт. 11 жаштан 14 жашка чейинки кыз балдарга вирус папиллома человека вакцинасын жасадык. Анан эл арасында түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар дегендей, түшүнгөндөр баары тең келип вакцинаны алып атышат. Түшүнбөгөндөр болсо тескери түшүнүшүп эле албай жатышат да. Анан мен айтып кетет элем, ушу вирус папиллома человека вирусу бул аябай көп 200дөй типте кездешет да. Анан ушунун ичинен 4 тип 16, 6, 18, 11 деген типтери бул коркунучтуу типтерге кирет. Папиллома вирусуна каршы эмдөө Кыргызстанда биринчи жолу жүргүзүлүп жатат. Аталган вирус теринин эпителийин жана былжыр челин жабыркатуучу вирус болуп эсептелет. Эгер адам вирусту жуктуруп алса, жатын моюнчасынын рагын пайда кылышы мүмкүн дешет дарыгерлер. Сөөл оорулары жана денедеги тактарды барып эле косметологторго барып эле түшүнүп-түшүнбөй эле алдыртып салып атат да. Мен айтат элем, негизи бул доброкачественный, ана злокачественный опухоль деп бөлүнөт да, экиге. Колдон келсе тийбегиле деп айтат элем да. Болбосо өтүшүп кетсе, злокачественный онкологиялык ооруларга айланып кетиши мүмкүн да. Папиллома вакцинасын облус боюнча 9 айга 2800 өспүрүм алышы керек болсо, бүгүнкү күндө 1377 кыз алды. Учурда облустун бардык мектептеринде эмдөө иштери жүргүзүлүп, вакциналар жетиштүү. Сайылып жаткан вакцина Нидерланд өндүрүшүнө таандык. Бул вакцина бардык мамлекеттерде сайылат экен да, бул 15-20 жыл мурда эле башталып турду. Кыргызстанга жаңы эле келип атат. Муну көп элдер түшүнбөй атат. Бул аялдардын жатын оорусунан аябай эле сактайт да, 90%, 95%ке чейин сактайт да бул вакциначы. Эмдөө өспүрүмдөрдүн сол колуна сайылып жатат. Дары денеге толук тарап кеткиче 3 күн өтөт. Ошол маалда тери кызарып бир аз ысык тартышы мүмкүн. Мында коркунуч жок дешет адистер. Эмдөө 2 этап менен жүрөт. Экинчи дозасы 6 айдан кийин жүргүзүлүп баштайт. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.